Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров 2023-жылы расмий иш сапары менен Казакстанга барат. Бул тууралуу биринчи радионун эфиринде Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министринин биринчи орун басары Асейин Исаев билдирди. Эскерте кетсек, 2021-жылы мартта Кыргыз Республикасынын президенти Казакстанга мамлекеттик сапары менен барган. Эки өлкөнүн башчылары тар жана кеңейтилген курамда сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, эки тараптуу жана көп тараптуу кызматташуунун актуалдуу маселелерин, ошондой эле биргелешкен кызматташуунун мындан аркы келечегин талкуулашкан. Бүгүн 11-мартта Жогорку Кеңеште Кыргыз Республикасынын Конституциясынын кабыл алынгандыгынын 30 жылдыгына арналган иш-чара өттү. Ага Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев баштаган депутаттар, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров, Конституциялык соттун төрагасы Эмил Өскөнбаев, мамлекеттик жана коомдук ишмерлер, эл аралык уюмдардын өкүлдөрү, эксперттер катышты. Жыйында сөз сүйлөгөн Кыргыз ССРнин Жогорку Советинин экс-төрагасы, Кыргыз Республикасынын баатыры Медетхан Шеримкулов 1993-жылы биринчи Конституциянын кабыл алынышы Кыргыз мамлекетинин тарыхында түбөлүк кала турган маанилүү окуя экендигин белгиледи. Ошондой эле жыйында Жогорку Кеңештин депутаты Адахан Мадумаров да сөз сүйлөп, баш мыйзамдын аткарылышы тууралуу өзүнүн сын пикирин айтты. Бүгүн да кыйноолор улантылып атат. Биз кол чаап аткан мезгилде дагы айыпсыз жатат түрмөдө. Эчен байкуштар жатат. Мына Конституция. Бұл жерде айтып атат. Бир инсандын сот аркылуу күнөөсү мойнуна коюлмайынча, аны кылмышкер деп атоого тыюу салынат деп атат. А бизде бузуку, провокатор, чыккынчы, ичи ирип кеткен, кылмышкер деген сөздөрдү биз кимдердин гана оозунан укпай атабыз? Кимдер гана ушундай аныктама бербей атат? Мен ушул жыйынга келбей эле койсомбу деген үмүтүм бар эле. Бир атанын балдарындай болуп, мамыр-жумур болуп, жакшынакай шапылдап, жаркылдап, күлүп отурганда көңүлдөрүнө чөктүрбөйүн деген да оюм бар эле. Кечээ ушул жыйын болот дегенди укканда айттым эле, эмне үчүн, кандай максатта, кандай форматта деп. Бир сөз уктум, сөзсүз эле жыйынтык чыгарыш керекпи деп. Жыйынтык чыкпаган жыйындан эмне кереги бар? Биз жыйынтык чыгарышыбыз керек. Могул жерде аксакалдар отурат. Ушул аксакалдар бүгүн оң терс жактарын айтышы керек эле. Но керемет сөз айтты, укмуш сөз айтты, ушунусун аябай сулуу айтты деп бардык президенттерди узаттык го. Узаткандын эртеси анан чекилик кетирген экенин айттык го. Ал эми Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев жыйын соңунда кайрадан сөз алып, депутат Адахан Мадумаровдун дарегине сын айтты. Эми бизде ушундай демократия, ким оозуна келгенин каалаганын сүйлөйт. Биздин бир ораторубуз дагы айтты, мен бул күнгө келбейт элем, бул иш-чарага дейт, бирок келди. Мен катышпайт элем дейт, катышып отурат. Мындай эки жүздүүлүктүн чеги болот. Мындай учурларды сөз белгилеп коюшубуз керек. Мен бул бийликке түкүрдүм дейт. Өзү ушул бийликтин бир бута болгон парламенттин депутаты, өзүнүн бетине өзү түкүрөт. Biz ошондой ачуу таттууну ачык айтып коюшубуз керек. Анткени менен мен ойлойм бүгүнкү биздин жыйын өз максатына жетти, бар болуңуздар. Белгилей кетсек, Кыргызстандын эгемен тарыхындагы алгачкы конституция 1993-жылы 5-майда кабыл алынган. Андан берки аралыкта бир нече жолу өзгөртүүлөргө дуушар болду. 2021-жылы 11-апрелде жалпы элдик добуш берүү менен кабыл алынган баш мыйзам өлкөнү түп тамыры менен президенттик башкарууга кайра кайтарып, саясий системаны баштап кабалга алып келген. Бишкектин 1-май райондук сотунда 2010-жылдагы июнь окуясы боюнча соттук отурум уланууда. Төрагалык кылган сот Чыңгыз Бердимуратов. Отурумга Кемпир-Абад иши боюнча камакта жаткан УКМКнын мурдагы төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев, Жалал Абад облусунун мурдагы губернатору Бектур Асанов алынып келинди. Аталган ишти шектүү катары өтүп жаткан мурдагы коргоо министри Исмайыл Исаков июнь окуясы боюнча кылмыш ишин козгоо мыйзамсыз экендигин айтты. Азыр ошо күбөлөрдү суроо процесс жүрүп аткандыктан биз мындай туура же туура эмес деп айта албайбыз. Баары ошо өзүнүн угу менен кетип атат. Бул бир жагынан сот абдан адилеттүү өткөргөнгө аракет кылып атат. Мен өзүм жеке оюмча бардык пикирлерди эске алып, угуп, аргументтер болсо макул болуп, бирок жанагы күбөлөрдү сурап бүткөнгө убакыт дагы бүт элек да. Дагы бир топ күбөлөр бар. Себеп дегенде ошо прокуратура органдары өздөрүнүн күбөлөрүн тизмелерин чыгарышкан, ошо тизме дагы бүт элек.
Мына bir жылга жакын созулуп калды. Эгерде ошо прокуратуралар өздөрү ошолорду тез алып келгенде тез эле бүтмөк. Анан кийин биз өзүбүздүн күбөлөрүбүз бар. Биз аларды чакырышыбыз керек. Анан кийин гана сот мындай эки тарапты карап иликтегенге чечим чыгарганга мүмкүнчүлүк болот да. Азырынча ошо күбөлөрдү суроо процесси гана жүрүп атат да. Биринчиден мыйзамсыз. Мыйзамга таптакыр туура келбей. Себеп дегенде мөөнөттөрү өткөн. Экинчиден ош окуясы деп чоң чуулганды элдин кулагына илип коюшту. Ош окуясы элдин бардыгы, ушул окуяда булар күнөөлүү болгон экен мынанча деп мындай элге карапайымга жагымдуу да, буруп койгонго жагымдуу. А бирок ошонун ичинен бир гана фактыны мындай suurup чыгып, ошону карап атат. Бул вообще таптакыр туура эмес. Анда ошондой ошонун катарында Салахуддинов дегендери, жана башкалары, Абдырасулов дегендердин баарын чогуу карап керек болуш керек. Ошолорду дагы ким чыгарган деп да. Ошондо туура болмок. Анан азыр Кадыржан Батыровдун тегерегинде гана ошону ким чыгарды. Эми аны чыгаргандардын бардыгын Азимбек Бектазаров келип конкреттүү айтып берди. Ал айтпады. Камасаңар, мени камашыңар керек. Себеп дегенде тергөөнү мен тергегем. Булардын эмне күнөөсү бар деп. Ошонун негизинде бул өзүнчө саясатка айланган шоу болуп калды да. Убакытты алып, бизди болсо мындай тилибизди кыскартып, көп мындай сүйлөбөсүн дегенде, бирок эми андагы эч ким макул болбойт да, аны эч ким токтото албайт да. Айткандарды биз айтып атабыз, жаманын дагы айтып атабыз, жакшы болсо анысын дагы айтып атабыз. Ошонун негизинде бул мыйзамдык иш эмес да, мыйзамга карама каршы келген иш. Ошол жалп караганы бул мыйзамга туура келбейт да. Себеп дегенде мөөнөттөр өтүп, эчегеле прокурорлор, тергөөчүлөр өздөрү жабыш керек болчу. Белгилей кетсек, июнь окуясы боюнча кылмышчы тергелип, сотко өткөнүнө 1 жылга чукулдап калды. Анын алкагында мурдагы президент Алмазбек Атамбаев баш болгон убактылуу өкмөттүн 4 мүчөсү шектүү катары өтүүдө. Улуттук коопсуздук комитети былтыр жазында убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө козголгон кылмыш иши кайрадан тергеле баштаганын жарыялаган. Анда кылмышчы Жалал Абаддагы Өзбек улуттук маданий борборунун мурдагы башчысы, кууганын чыгышына күнөөлүүлөрдүн бири деп аталган маркум Кадыржан Батыровдун өлкөдөн чыгып кетишине байланыштуу экендигин кабарлаган. Кылмыш ишине байланыштуу былтыр 20дай саясатчы сурак берген. Мындан 13 жыл мурун жайында апрель окуясынан көп өтпөй Кыргызстандын түштүгүндө улуттар аралык жаңжал чыгып, анын кесепетинен 400дөн ашуун адам каза болгон. Бишкек шаардык соту бүгүн 11 майда Кемпирабад ишине байланыштуу кармалган блогер, активист Атай Бейшенбектин бөгөт чарасын карап, аны 20 июнга чейин абакта калтыруу тууралуу райондук соттун чечимин күчүндө калтырды. Былтыр октябрдын этегинде Кемпирабад суу сактагычынын жерин Өзбекстанга өтүп жаткандыгына нааразычылыгын ачык билдирип жүргөн 30га жакын саясатчы, активист жана блогер кармалган. Атай Бейшенбекти алар менен катар кармалып, абакка киргизилген. Өткөн айда райондук сот Кемпирабад ишинен улам камакка алынган 7 кишини үй камагына чыгарып, 15-ин тергөө абагына калтырган. Башка 4 адам ага чейин үй камагына чыгарылган. Ушул жылдын башында Атай Бейшенбекке октябрь окуяларына байланыштуу козголгон кылмыш ишинин алкагында айып коюлгандыгы белгилүү болгон. Жогорку сот борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү ири өлчөмдөгү алдамчылыкка байланыштуу айып тагылган Акылбек Эшимовго карата чыккан Бишкек шаардык сотунун өкүмүн күчүндө калтырды. Эшимовду 1-май райондук соту кылмыштын курамы жок деген негизде былтыр апрелде актаган. 2022 жылы октябрда Бишкек шаардык соту райондук соттун чечимин жокко чыгарган. Ага ылайык Эшимов күнөөлүү деп табылып, 3 жылдык мөөнөткө пробациялык жаза өтөө тууралуу өкүм чыккан. УКМКнын 2021 жылы сентябрда Эшимов кылмыш кодексинин 204-беренеси ири өлчөмдөгү алдамчылык менен шек саналып кармалгандыгын билдирген. Атай кызмат Эшимов Кыргызстан саясий партиясынын лидери менен кошо $550,000 алгандыгы тууралуу арыз түшкөндүгүн маалымдаган. Акча 2020 жылы июнь айындагы парламенттик шайлоого катышуучу партиялык тизмеде алдыңкы 5 орундун ичине кошуу убадасы менен алынганы. Ал сөз ишке ашпай калгандан кийин анын $300,000 гана ээсине кайтарылгандыгы белгиленген. 2021 жылдын аягында парламентте Эшимов БШКдан кызматтан кетүү тууралуу арыз жазгандыгы айтылган. Көп өтпөй 2022 жылдын башында кайра жумушка чыкканы, кызматтан кетүү арызын кайтарып алгандыгы белгилүү болгон.
Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги жарандарды ички саясий кырдаалдын кескин курчушуна байланыштуу Пакистанга барбай турууга чакырды. Ал эми ал өлкөдө жашап жаткан кыргызстандыктарды кырдаал турукташканча коопсуздук чараларын көрүүгө үндөдү. ТИМдин билдирүүсүндө Пакистандагы окуялардан жабыркаган кыргызстандыктар тууралуу маалымат азырынча жок. Кандайдыр бир зарылчылык болгон учурда жарандар Кыргызстандын Пакистандагы элчилигине телефон аркылуу кайрыла алышат. 10 майда Пакистанда сот мурдагы өкмөт башчы Имран Ханга 2018-2022 жылдардагы өкмөттү башкарып турган маалда мамлекеттик белектерди мыйзамсыз сатып жиберген деген айып такты. Аны 9 майда антикоррупциялык агенттиктин өкүлдөрү кармап кетишкен. Хан коррупция тууралуу буга чейинки дооматтарды четке кагып келген. Пенджаб провинциясында ханды кармоого каршы чыккан миңдей киши кармалган. Алар башаламандык уюштуруп, ондогон машинелер менен имараттарды өрттөп жиберишкен. Полиция менен хандын тарапташтарынын кагылышуулары болгон 3 аймакта өзгөчө кырдаал режими киргизилди.